Салам, менин атым Чолпон. Мен ККМ системасы тууралуу айтып берем. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы декабрда жарлыкка кол коюп, аны менен бардык ишкерлерди көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирген. Бул демилгеге ишкерлердин баары эле кубанып кеткен жок, бирок баарын четинен түшүндүрүп беребиз. Эмесе алгач ККМ деген эмне экенин билип алалы. Кыргызстанда көзөмөл кассалык машинелердин эки түрү бар: аппараттык жана программалык. Аппараттык дегени бул баарыбыз билген эле кассалык аппарат. Ал эми программалык ККМ дегени бул телефонго орнотулган колдонмо. Ал аппараттыкындай эле функцияны аткарат. Ее первоначальная функция – это фиксировать каждый денежный расчет, производимый той или иной точкой торговли. То есть каждый расчет, который производится на точке торговли. Салык кызматы ишкерлер ККМ колдоно баштаса, товар жүгүртүүнүн көмүскө бөлүгү ачыкка чыгат деп эсептейт. Мамлекет өлкөдөгү товар жүгүртүүгө реалдуу баа берип, маалыматтарды анализ кыла алат. Бул Кыргызстанга кошумча инвестиция тартууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, ККМ салыкты төлөө адилеттүү кылуунун дагы бир жолу. ККМ киргенге чейин милдеттүү патент төлөгөн ишкерлер кирешенин бөлүмүнө карабастан баары бирдей төлөшчү. Маленький товарооборот – ты ничего не платишь. Средний товарооборот – ты чуть-чуть платишь. Большой товарооборот, соответственно, ты уплачиваешь соответствующие налоги. То есть ККМ-ка, она как бы стабилизирует вот этот момент. ККМ бизнеске товарды эсепке алууга жардам берет. Андан тышкары салык кызматы ККМди активдүү колдонгон ишкерлерди текшерүүлөр азаят деп убада берип жатат. Дагы бир жакшы жери, эгер жылдык товар жүгүртүү 8 миллион сомдон ашпаса, салыктын айрым түрлөрүнө бошотуу мүмкүнчүлүгү бар. ККМ колдонгон жана жылдык товар жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган ишкерлер сатуудан алынчу салыктан, киреше салыгынан жана нарк салыгынан бошотулат. Ошентсе да ишкерлер жеке киреше салыгын, жер салыгын, мүлк салыгын жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшү керек. Анда ишкерлер жалпы же бирдиктүү салык режимдерин таңдашы керек болот. Жалпы салык режими сатуудан түшкөн кирешенин 1% салык катары төлөө дегендик. Бирдиктүү салык режиминде болсо пайыздык чендер бир аз жогору. Накталай төлөгөн учурда 4%, накталай эмес төлөм жүргүзүлгөн учурда 2%. Товар саткан же калкка кызмат көрсөткөн ишкерлер ишмердүүлүгүнүн түрүнө карабастан ККМ орнотууга милдеттүү. Ошол эле учурда патент сатып алуу ККМ орнотуу зарылдыгынан бошотот дегенди билдирбейт. Бул бири-бирине байланышы жок эки башка нерсе. Ишкерге патент ишмердүүлүгүн талап кылган учурда керек. Эгер ал патентсиз эле иштей алса, анда кереги жок. Мындай учурда ишкерлер өзүнө ылайык келген салык режимин таңдашы керек. Мыйзам боюнча, эгер ишкер ККМ колдонбосо, анда физикалык жакка 7,5 миң сом, ал эми юридикалык жактарга 23 миң сом айып салынышы мүмкүн. Иштебеген ККМ дагы штраф салууга себеп болушу мүмкүн. 3 миң сом жана тийиштүү 13 миң сом. Ошол эле учурда айрым ишкерлер онлайн ККМдин туруксуз жана ыңгайсыз иштешине даттанышкан болчу. Ишкердик чөйрөнүн айрым өкүлдөрү өкмөттүн көмүскө экономиканы ачык платформага чыгаруу максатын колдошот. Бирок мамлекет колдонуп жаткан ыкмалар баарын эле ылайык келе бербейт. Полагаясь только на ККМ, никогда не вытащите все предприниматели, которые там сидят в неформальной экономике. Я же говорю, есть причины, по которым они до сих пор там сидят. Я вам перечислил. Это высокий процент налогов, это высокий процент социальных отчислений. Жаңы салык кодекси кабыл алганга чейин эле ишкерлер андагы көйгөйлөрдү айтып келишкен. Кодекс бир нече ирет депутаттардын да, ишкерлердин дагы сынына кабылган. Алсак, Дордой базарынын соодагерлери 4%дык салык коюмуна байланыштуу бир нече жолу митингге чыгышкан. Товарооборот повышается на 8 миллионов, то мы автоматически облагаемся налогом на 4%.
Так как наша маржа, да, вот на рынках стоит около 10%, правильно? Максимум 10%. Из них, получается, 4% мы должны заплатить государству. Это почти половина от нашего заработка. Но это несправедливо. Экономика министрлигинен бул коюмга байланыштуу маселе дагы иштелип чыгарын убада кылышты. Ал эми салык кызматындагылар жаша турганы бар ишкерлер гана нааразы болуп жатат деп эсептешет. Определенным налогоплательщикам просто есть что скрывать. Им гораздо выгоднее приобретать патент на 2 или 3 тысячи сомов в зависимости от расположения торговой точки, и все. Тем самым остальная прибыль у него нигде не отражается. Вообще нигде. Ал эми бизнесмендер ишкерлердин ККМга каршы митингге чыгышына мамлекеттик түзүмдөрдүн начар коммуникациясы себепкер деп эсептешет. Сатуучулар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштери жетишсиз деңгээлде жүргүзүлгөнү тууралуу 8 февралда Дордо жана Ош базарларына барганда президент Садыр Жапаров так айткан. Президенттин басым сөз кызматынан анда Жапаров соодагерлерге ККМдин максатын түшүндүргөнү барганын билдиришкен. Бирок 15 февралда Дордой базарынын соодагерлери кайрадан милдеттүү ККМга каршы митингге чыгышкан. Жапаров бул маалыматты ишкерлерге жеткиликтүү кылып айтып бере алдыбы же жокпу белгисиз. Азырынча Минкап бизнесин айрым түрлөрү үчүн ККМди алардын ишмердүүлүгүнүн табияты же жайгашкан жеринин өзгөчөлүгүнө байланыштуу киргизүүнү узарта турууну сунуштап жатат. Бул базарларда, кичи базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө товар сатып патенттик негизде иштеген ишкерлерге дагы тиешелүү. Токтомдун долбоорунда бизнестин бул түрлөрүн ККМден 2022 жылдын июнь айына же 2023 жылдын январына чейин бошотуу сунушталууда. Бул алардын ишмердүүлүгүнүн түрүнө жана жайгашкан жерине байланыштуу болот. Бирок бул дагы убактылуу чара. Ошол эле учурда Кыргызстанда ККМ системасын киргизүү артка чегингес чара.